Батарея огот! Машыгуунун сценарийи боюнча 300гө жакын куралчан топ Бели Илчек ашуусун көздөй жол жүрүүдө. Алар алгач Баткендин Бужум айылындагы аскер бөлүгүнүн кампасын басып алууну пландашкан. Андан ары райондук администрацияны туруп, террордук чабуул уюштурууну көздөшкөн. Бул ортодо аскер бөлүккө куралчан топ боюнча билдирүү түшөт. Кыска мөөнөттүн ичинде өздүк курамга душмандардын мизин кайтаруу үчүн буйрук берилди. Анын негизинде кургактагы аскерлер куралчан топтун техникаларын түз ата башташты. Жыйынтыгында чабуул уюштурууга аракеттенгендер кармалып, кооптуулук жоюлду. 30-630 аскер бөлүгүндө республикалык деңгээлде машыгуу өткөрүлдү. Ал 2 бөлүктөн туруп алгач теориялык окутуу болду. Андан соң күжүрмөн даярдыктагы ок атуу практикада сыналды. Мында өздүк курам түрдүү кырдаалдарда каршы күрөшүүнү өздөштүрүп, курал жардыргычтар жана танктардын жардамында сокку уруу жана коргонуу жолдорун көрсөтүштү. Мыйзамсыз куралданган түзүмдөр Баткен шаарын басып алуу максатында келаткан душмандарды бизге жогоруда коюлган тапшырмалардын негизинде 103-104 бутаны ок атуу зоттор менен жок кыла алдык. Артиллерия бөлүктөрүнүн курактар аскерлерин жана мамлекет чыгаранын артиллерия бөлүкчүлөрүнүн талаа жыйыны өтүп жатат. Бүгүн буюрса батареялык тактикалык машыгуу. Бул талаа жыйынын эң негизги максаты биздин командирлердин, жоокерлердин билимин жана практикалык түрдө машыгуулардын деңгээлин бийиктетиш. Буга чейин аскерлер ротанын тактикалык коргонуусу жана батальондордун ок атуусун үйрөнүшкөн. Ал эми бул жолку машыгууда батареянын күжүрмөн ок атуу менен тактикалык окуусунан өтүштү. Жыл сайын өткөрүлүүчү көргөзмө тактикалык машыгуу командирлердин күжүрмөн аракеттерин уюштурууда тажрыйбаларын жогорулатат. Перелет, недолет, узкие вилка деп осколочный, фугасный деп туруп биздикилерди мына кыргызча которулуп туруп командаларын берди. Ошолордун мен бүгүн биздин аскерлердин ушунчалык даярдыгы мен өзүм көрүп отуруп, себеби мен муну түшүнөм да. Ошого мен ыраазы болуп калдым. Биз дагы көптөгөн нерселерди үйрөндүк. Курактагы аскерлер ушу артиллериялык жыйын боюнча башкы курактагы аскердин башчылары тарабынан уюштурулган. Ушу жерге келип өзүбүздүн күжүрмөн даярдыктарыбызды өркүндөтүп, жогорку деңгээлде аткардык десем болот. Машыгуу 2018 жылдагы күжүрмөн даярдык планынын негизинде уюштурулган. Жылында 2 ирет өткөрүлүп турат. Кийинкиси күз мезгилине пландалды. Фируза Аскарбек кызы, Жыргал Абдыжалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу.